Кытайдын батышында капысынан жааган жаандан улам жер көчкү дарыянын нугун буруп, калктуу пункттарды суу каптап, кеминде 16 адам каза болуп, 18 адам дайынсыз жоголгондугун Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары бейшембиде билдирди. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды өз убагында билип туруу үчүн видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Буга чейин 36 адам дайынсыз жоголгон деп кабарлаган. Куткаруучулар түштөн кийин алардын 18-ин табышкан деп билдирди CCTV мамлекеттик телеканалы. Онлайн жаңыртууда CCTV билдиргендей, шаршембиге караган түнү кырсык Цинхай провинциясынын 6 айылында 6000ден ашуун кишиге тийди. 2022 жылдын жакынкы күндөрүндө Кытайдын түндүк батышындагы Цинхай провинциясындагы Датунг уездиндеги Синин шаарында капысынан жааган жамгырдан улам сел жүрүп жол бузулду. Кытайдын батышында капысынан жааган жаандан улам жер көчкү жүрүп, дарыянын нугун буруп, суу ташкынына алып келди. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары бейшемби күнү эл жыш жайгашкан аймактарда кеминде 16 адам каза болуп, 18 адам дайынсыз жоголгондугун билдирди.